Эшелон деген сөздің өздік сөздіктен словардан қарасаңыздар болады. Bir 2-3 нәрсе уда кетсе, ошоны эшелон деп коет. Эшелон обороны деп коет. Военныйлар көбүрөөк колдонулат бул системаны. Бирок азыркы составтарда вагондорду мен сурап көрсөм, бир 10 чакты вагон менен эле бир состав кетип атат дейт да. Анан ошо 2-3 состав уда кете турган болсо, бул эшелон болуп калат да. Мына ошо эки сөздү колдонулган нерсени көп жакшы түшүндүрө албай калганбы, же эл жакшы түшүнбөй калганбы, ошондон да. Негизгиси өзүңүздөр билесиздер, мына былтыркы цифранын баарын карап көрсөк болот. Былтыр биз жалаң поезд менен, автобус менен, жөө, самолет менен болгон жерде пандемия болуп, биздин жарандарыбыздын баарын, жумушчулардын баары токтогондуктан баарын Кыргызстанга ташып алдык да. Мен ошондо эле айткам, орустардан биз 5 миллиард рубльга чейин карыз алайлы Сбербанктан. Анан ошо карыздын негизинде Кыргыздын жараны биздин паспортто көрсөтө турган болсо, ошонун квартплатасын төлөгөнгө, тамак ашына бир 50 миллион рубльдан айына суда катары, кредит катары берип, аларды ошол жерде кармап турайлы. Анткени ал жерде жумушчу орун бар. Кыргызстанга келсе жумушчу орун жок деп айтсам болбой, тилекке каршы дээрлик көпчүлүгүнүн баарын өкмөт дагы, парламент дагы ал убакта келсинче бияка бөлөк жерде жүргөндөн көрө деп, балким ал да туура болгондор. Мен аны туура эмес деп айта албайм. Бирок 180 миң киши, жумушка жараган кишилердин баары, иштеп аткан кишилер жумушунан айрылып биздин Кыргызстанга келди да. Былтыр мына май-июнь айында 150 миңге жакын биздин балдарыбыз, жарандарыбыз жаңы жумушчу рыногуна кирди да. Мына жаныбызда Кытай мамлекети айтып коет экен, кайсы император өлбөсүн, кайсы император келбесин, 3 нерсе түбөлүк. Бул асман жерге эч качан түшпөйт, суу акканын токтотпойт, жана биздин кыз келиндерибиз бала төрөгөндү токтотпойт депчи. Биз азыр ушул ретинде жакшынакай фазага келип баратабыз. Биздин балдарыбыздын төрөлгөн сандары жылдан жылга көбөйүп баратат. Мына азыр 150 миңге жакын кишибиз быйыл рынокко чыгат деп атабыз да. Ошондо 2 жылды 150 миңден эсептегенде бир 300 миңге жакын элдер жумушу жок, жумуш рыногуна чыгып атышат. Ал эми чет мамлекеттен келгендердин саны 180 миң болуп кетти. 500 миң да. Биздин бир кумтөрүбүздө 1,5-2 миң киши араң иштейт да. Анан биз 200 кумтөр ача албайбыз да бүгүнкү күнүчө. Эгерде камбарата бирди кура баштасак, бир убакта бир 2 миң, 3 миң кишини иштете алабыз да. Демек биз бүт болгон баарын чыштап салып, жалаң экономика менен иш аракет кылганда дагы быйыл бир 30 миң же 50 миң жумушчу орунду түзө алабыз да. Калган 500 миңди каяка кетиришибиз керек? Жумушчу орун болгон жерлерге кетириш керек да. Ошол эле убакта мына Собянин айтып калды, пандемия убагында бүт элдин баары кетип калып, Москва шаарында жумушчу орундар аябай көп. Кимдин ден соолугу жакшы болсо, тесттерди берилсе, орустардын вакцинасын сайрылса, жанагы спутник 5 деген, анда келип иштесе жакшы болушат эле. Көп жумуштардын баары орду бош деп атат да. Демек, азыр кандай эң чоң проблема турат Кыргыз өкмөтүнүн астында? Мен былтыр дагы айткам, быйыл дагы айтып атам. Бул биринчиден жумушчу орунду түзүү. Тилекке каршы биздин экономикабыздын структурасы ушундай болуп калды. 50% ашыгы, 56% соода саттык, анан тейлөө да. Анан мунун баары көпчүлүгү ушу импорттон келген товарды алып келип, Кытайдан келген товарды бөлөк жака сатчыбыз да. Анан границанын баары жабык, ал жерде жумушчу орунун баары чала жабык. Же бар, же жок экенин билинбейт, же товарларын сезон өтүп кетип сата албай элдин баары кыйналып атат да. Мурун ошо 50% ички дүң продукциябыз 300 миллиард сомду түзүш үчүн жана 150 миң киши сиңип кетчү да, байкалбай калчу. Кеткени кетип, калганы калып, тамак ашка таап, жумуш орун түзүп алчу да. Ошондуктан жумуш орунду түзүү, анан жумуш кайсы жерде болсо, ошол жака биздин жарандарыбызга жардам берүү да, жеткизгенде. Мына ошо ойду айткам да.